Кыргыз Республикасынын мурдагы мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Райымат Раимов менен Үмүт ТВ телеканалынын кабарчысы бир топ изденүүдөн кийин байланышып, акыркы кырдаал тууралуу маалымат алдык. Ал учурда Кыргызстанда эле жүргөндүгүн, бир нече убак чет өлкөгө барып эс алып келгенин, азыркы тапта Эрем спорт комплексинин спортчулары менен алек болуп жатканын билдирип төмөнкүлөрдү айтты. Мындай калпушактар көнүмүш адат болуп калды көрүнөт. Кыргызстан менин өлкөм. Эмне үчүн өз өлкөмөн чыгып кетмей келем? Бүгүнкү күндө Эрем спорт клубунун спортчулары менен бош убактымда пайдаланып, жакында Азияда өтүүчү клубтар аралык чемпионатка даярдануу менен элекпиз. Ушул учурда 24-январдан 29-январга чейин Кыргыз Республикасынын улуттук лигасына дагы даярданып жатабыз. Сөз жок бир кызматты аркалоо эмес. Мен кайсы учур болбосун өз өлкөмдө Кыргызстан үчүн кызмат кылууга даярмын. Эскерте кетсек, Эрем спорт клубу 2016-жылдын ноябрь айында түзүлгөн. Клубдун президенти Райымат Раимов шайланган. Машыктыруучулары Амиров Исмат жана Мусаев Жамалдин. Аталган спорт клубта спортчулар футбол, волейбол, эркин күрөш жана эрежесиз эр мушташ менен машыгып, эл аралык мелдештерде алдыңкы орундарды ээлеп келишет. Белгилей кетсек, 2018-жылдын 20-январь күнү улуттук филармонияда болуп өткөн спорт жана жаштар сыйлыктары жыл мыктыларын аныктоо аземинде Эрем спорт клубу дагы жылдын мыкты спортчулары сыйлыгына ээ болгондугу белгилүү.